Саламатсыңарбы балдар? 11 класстын алгебра жана анализдин башталышы курсунан 4 чейректин материалдары боюнча сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы теңдемелердин системалары. Бул сабакта биз теңдемелердин системалары жана теңдемелер системасын чыгаруу методдору жана теңдемелер системасын маселелерди чыгарууда кантип колдонорубузду көрөбүз. Биз буга чейин математика курсунда теңдемелер системалары менен жолугуп келдик. Аларды биз ар кандай жолдор менен чыгардык. Теңдемелер системасын чыгаруу методдору ордуна коюу методу, экинчи алгебралык кошуу методу, үчүнчү жаңы өзгөрмөнү киргизүү методу, төртүнчү графиктик метод. Эгерде бир эле учурда p x y жана барабар 0 жана q x y барабар 0 теңдемелерин канааттандырган x y түгөй маанилерин табуу маселеси каралса, анда берилген теңдемелер системасын түзүшөт жана төмөндөгүдөй фигуралуу кашаа менен жазылат. Бир эле учурда системадагы биринчи жана экинчи теңдеменин чыгарылышы болгон x y түгөй сандарын теңдемелер системасынын чыгарылышы деп атайбыз. Теңдемелер системасын чыгаруу, анын чыгарылыштарын табуу же анын чыгарылышы жок экендигин далилдөө. Эгерде эки теңдемелердин системасы бирдей чыгарылыштарга ээ болсо же чыгарылыштары жок болсо, анда аларды тең күчтүү деп айтабыз. Теңдемелерди чыгарганда биз теңдемелерди улам жөнөкөй теңдемелер менен алмаштырып отуруп чыгарган сыяктуу эле теңдемелер системасындагы теңдемелерди дагы биз жөнөкөйлөтүп, аларга тең күчтүү болгон теңдемелер менен алмаштырып отуруп чыгарабыз. Теңдемелерде пайда болгон чет тамырларды текшерүү менен алып салган сыяктуу эле теңдемелер системасында дагы текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Мисал карайлы. Теңдемелер системасын чыгаргыла. Теңдемелер системасынын биринчи теңдемеси x y минус 6 барабар y куб бөлүнгөн x ка. Экинчи x y плюс 24 барабар x-тин кубу бөлүнгөн y ке. Чыгаруу. Бул системанын эки теңдемесин тең үчөлөп көбөйтүп, жөнөкөйлөрдүүнү жүргүзүп, x y z деп белгилеп алабыз. Z ке карата ордуна коюп чыгарсак, z барабар 8 ке. Демек, белгилөөгө кайра кайрылсак, x y барабар z. Демек, ушул x y барабар 8 теңдемеси жана берилген теңдемелер системасын каалагандай бир теңдемесин, азыркы учурда x y минус 6 барабар y куб бөлүнгөн 3 деген биринчи теңдемесин алып, теңдемелер системасын чыгарабыз. Бул система берилген теңдемелер системасына тең күчтүү болот. Экинчи теңдемеден x барабар 8 бөлүнгөн y-ти таап, биринчи теңдемеге ордуна коюп, жөнөкөйлөтүүлөрдү аткарсак, y-тин 4-чү даражасы барабар 16, биринчи теңдеме, экинчи теңдеме x барабар 8 бөлүнгөн y. Биринчи теңдеме 2 чыгарылышка ээ болот, y1 барабар минус 2 жана y2 барабар 2. Бул чыгарылыштарга туура келген x-тин маанилерин тапсак, x1 барабар минус 4 жана x2 барабар 4. Демек, бул теңдемелер системасынын чыгарылышынын эки маанисин таптык. Чыгарылыш туура болорун текшерүү үчүн табылган түгөй сандарды берилген системага ордуна коебуз. Биринчи минус 2 жана 4 түгөй сандары системанын чыгарылышы болот. Анткени туура барабардыктар алынды. Экинчи 2 жана 4 сандарын ордуна койсок дагы туура барабардык алынды. Демек, жообу эки сан тең боло алат. Дагы бир мисал карайлы. Теңдемелер системасын чыгаргыла. Биринчи теңдемелер квадрат тамырасында 3x минус 2y бөлүнгөн x, кошулган квадрат тамырасында 2x бөлүнгөн 3x минус 2y барабар 2. Системанын экинчи теңдемеси 4y квадрат минус 1 барабар 3y көбөйтүлгөн x минус 1. Чыгаруу үчүн биринчи теңдемедеги
квадрат тамырасында 3x минус 2y бөлінген x'ті z деген тамға менен белгилеп алалы. Ордуна коюп чыгарсак, z барабар 1-ге ээ болобуз. Демек, белгилөөгө кайра кайрылсак, эки жагынан квадратка көтөрүп өзгөртүүлөрдү жүргүзсөк, x барабар 2y. Демек, биринчи теңдемени x барабар 2y менен алмаштырып, экинчи теңдеменин өзүн жазып, кайрадан системаны чыгарып баштайбыз. Бул система берилген системага тең күчтө болот. X барабар 2y маанисин экинчи формулага ордуна коюу жолу менен экинчи теңдемени y-тен бир эле өзгөрмөлүү болгон теңдемеге алып келебиз. Ал теңдемени чыгарсак, y1 барабар 1 жана y2 барабар 2-ден 1 деген 2 мааниге ээ болот. Аларга тиешелүү болгон x1 жана x2-ни тапсак, 2 түгөй сан келип чыгат. Бул түгөй сандарды теңдеменин тамыры бололарын текшерип, ордуна коюу менен туура барабардыктарды алабыз. Демек, бул 2 сан тең, 2 түгөй сан тең теңдеменилер системасынын жообу боло алат. Да бир маселени карайлы. Эгерде y барабар ax квадрат плюс bx плюс c параболасы 1, 1, 2, 2 жана минус 1, 11 чекиттери аркылуу өтөөрү белгилүү болсо, анда анын теңдемесин түзгүлө дейт. Башкача айтканда, параболанын теңдемесиндеги a, b, c коэффициенттерин табышыбыз керек. Чыгаруу үчүн парабола ар бир чекит аркылуу өтүп аткандыктан, бул чекиттер параболанын теңдемесин канааттандырат. X, y-тердин ордуна коюп, 1, 1-ди ордуна койсок, a плюс b плюс c барабар 1 деген теңдемеге ээ болобуз. Экинчи чекит 2, 2 болгондуктан, x, y-тердин ордуна коюп, 4a плюс 2b кошулган c барабар 2 теңдемесине ээ болобуз. Үчүнчү чекитти ордуна коюп, a минус b плюс c барабар 11 теңдемесине ээ болобуз. Бул теңдемелерди системасын чыгарабыз. Башкача айтканда, 3 белгисиздүү 3 теңдеме пайда болду. Бул системаны чыгарып, биринчисинен c барабар 1 минус a минус b деп c-ны түндүрүп алабыз. Аны экинчи жана үчүнчү теңдемелерге ордуна койсок, үчүнчү теңдеме b барабар минус 5 экендиги келип чыгат. Аны экинчи жана биринчи теңдемелерге ордуна коюп, c барабар 4, a барабар 2, b барабар минус 5 экендигине ээ болобуз. Эмесе y барабар a коэффициенти 2 болгондуктан 2x квадрат, минус b коэффициенти минус 5 болгондуктан минус 5x, плюс c коэффициенти 4 болгондуктан плюс 4. Жообу y барабар 2x квадрат минус 5x плюс 4. Төмөндөгүдөй маселени карайлы. 3 трактор талааны айдашты. Бардык талааны айдоо үчүн биринчи тракторга экинчиге караганда 1 саат көп, ал эми үчүнчү караганда 2 саат аз убакыт керектелет. Биринчи жана үчүнчү трактор биргелешип иштесе, бардык талааны айдоого 2 саат 24 минута убакыт кетет. 3 трактор биргелешип иштесе, бардык талааны айдоого канча убакыт кетет? Чыгаруу. X саат бардык талааны жалгыз айдоо үчүн биринчи тракторго кеткен убакыт болсун. Y саат бардык талааны жалгыз айдоо үчүн экинчи тракторго керек убакыт болсун. Z саат бардык талааны жалгыз айдоо үчүн үчүнчү тракторго керек болгон убакыт болсун. Анда 1 саатта бул тракторлар маселенин шарты боюнча x минус y барабар 1, z минус x барабар 2. Биринчи трактор жалгыз 1 саат айдаган талаанын бөлүгү 1 бөлүнгөн x, экинчи трактор жалгыз 1 саат айдаган талаанын бөлүгү 1 бөлүнгөн y, үчүнчү трактор жалгыз 1 саат айдаган талаанын бөлүгү 1 бөлүнгөн z. 2 саат 24 минута бул
5-тен 12 саатты берет. Биринчи жана үчүнчү трактор биргелешип айдап бүткөн убакыт экөө биргелешип 2 саат 24 минута да бүткөндүктөн теңдемени түзүүгө болот. 5-тен 12 1 бөлүнгөн x плюс 1 бөлүнгөн z барабар 1-ге. Эми маселени чыгаруу үчүн теңдемелердин системасын түзөбүз. Биринчи x минус y барабар 1, z минус x барабар 2, үчүнчү теңдемеси 5-тен 12 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн x плюс 1 бөлүнгөн z барабар 1. x минус y барабар 1, z барабар 2 плюс x, 5-тен 2 көбөйтүлгөн үчүнчү x-тардын ордуна z-тердин ордуна койсок, x-тен бир өзгөрмөлүү теңдеме койду. Бул теңдемелер системасынын мүмкүн болгон маанилеринин аймагы x плюс 2 барабар эмес 0, x барабар эмес 0. Мындан x минус 2-ге жана 0-го барабар болгон сандар болуш керек болот. Системадагы үчүнчү теңдемени x-ка карата чыгарсак, x1 барабар 4 жана x2 барабар минус 5-тен 6 тамырларына ээ болобуз. Бул эки маани тең рационалдык теңдемени канааттандырат. Анда буларга тиешелүү болгон y жана z-тин маанилерин табалы. Теңдемелер системасынын башка өзгөрмөлөрүнүн тиешелүү маанилери: y1 барабар x1 минус 1, z1 2 плюс x1-ге, x1 4-кө барабар болсо, x2 да ошол сыяктуу эле x2 минус 1, z2 2 кошулган x2-ге, x2 болсо минус 1,2-ге барабар. Ордуларына коюп чыгарсак, биринчи бардыгы бүтүн сандар. y1 барабар 3, z1 барабар 6, x1 барабар 4. Ал эми экинчи турда y2 барабар минус 2,2, z2 барабар 0,8, x2 барабар минус 1,2. Эми табылган маанилерди анализдейли. Терс маанилер маселенин шартын канааттандырбайт. Анткени x, y, z булар убакыт. Демек, маселенин чыгарылышы үчүн x барабар 4, z барабар 6, y барабар 3-тү алабыз. 1 саатта 3 трактор биригип, талаанын канча бөлүгүн айдаганын тапсак, 4-төн 1 кошулган 3-төн 1 кошулган 6-дан 1 эсептөөлөр жүргүзсөк 4-төн 3 бөлүк болот. 3 трактор биргелешип иштесе бардык талааны айдоого канча убакыт кетет деген берилген маселедеги негизги суроого жооп берүү үчүн 1-ди 4-төн 3-кө бөлөбүз. Демек 3-төн 4 саат. 1 саат 20 минута. Жообу 1 саат 20 минута. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Бул сабакта биз теңдемелер системасынын чыгаруу методдору жана теңдемелер системасын маселелерди чыгарууда колдонууну көрдүк. Эмесе сабагыбызды ушун менен аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болгула. Бул берүүлөрдү силер ЛТР Маданият каналынын YouTube баракчаларынан кайталап көрсөңүздөр болот.